Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен Курбангүл Арзыбаева. Бул кайрылууну видеону тартыштан максат, азыр мен бир аксакалды көрүп калдым. Учкай эле ыр жазып, Адахан Мадумаровду, Орозайымды жамандап чыгыптыр. Эми жамандагандын, каралагандын дагы чек чегарасы болушу керек деп ойлойм. Азыр Кыргызстанда таза инсан, коррупцияга малынбаган бир гана Адахан Мадумаров калды деп ойлойм. Мен көп жылдан бери Адахан Мадумаровду шайлап келаткан туруктуу шайлоочусу боломун. Анын эмгектерин китеп аркылуу билем, анын чыгарган закондорун билемин, архивде бар албетте. Коррупцияга тиешем жок. Биз эч кандай акча алып шайлабайбыз. Жүрөгүбүздөгүнү шайлап келатабыз. Анан учкай эле ыр жазып, бул аксакал Орозайымга узатыптыр. Дагы бир билимдүү жаш жигитке узатыптыр. Ошону көрүп, мен эне катарында, бул Орозайымдын энеси катарында, мен дагы кыз балам менен тең балдарга эне катарында мен дагы учкай ыр жазып, сизге узаттым, аксакал, угуп коюңуз. Учкай эле ыр жазып, бир аксакал чыгыптыр. Мен да учкай ыр жаздым, андемесе угуптур. Сөздөрүнөн жаңылган аксакалдар бар экен. Атаганат дүнүйө, адамзат ичин тар экен. Көлмөнүн үстү саз экен, балчыкты эзген каз экен. Чындыкты билбей карайлап, көргүлүк элге аз экен. Орозайым, сиз айткан чындыкты айтып жатпайбы? Садыр ага эл десе, туура эмес жолдон кайтпайбы? Сын айтылып жатпайбы? Садыр ага жаңылган. Журт башкарып кеткенге, жок экен агам камылган. Орозайым жаш экен, чындыкты бетке айта алган. Жол башчы керек кыргызга, эркекче сөздөн кайтпаган. Билимдүү калып чекеде, бизнесмендер умтулган. Ак үйүң турат томсоруп, ичинде кимдер жулкунган. Билимдүү жаштар кире албай, чет элде жүрөт талаалап. Чындыкты айткан адамды ушактайсыңар жалаа жаап. Жалжактап жалаа жапканга уста болуп кеттиңер. Коррупция өнүгүп, жетер жерге жеттиңер. Чындыкты айтса чыркырап, жулмалап эле калдыңар. Өзүм билем дей берип, өлкөнү сазга малдыңар. Карызга эле батабыз, кен байлык бирок толтура. Жеген акча байлыкты орду-ордуна койгула. Өнүкпөй келе жатабыз, айткыла эмне катабыз. Алтыныбыз түгөнсө, эми эмне сатабыз. Көпөстөрдүн акчасын алып иштеп жатасың, деген сөзүң туура эмес, ушуга далил тактаңыз. Садырдын жигиттери сабап кетет дедиңиз, кагыштыруу эмеспи? Ушулбу аксакалдык кеп кеңешиңиз?